Assalamu alaikum dostlar. Алеге, қолыңан келген ишти эмес, жарашкан ишти кыл деген бир сөз бар да. Айтышат бир башыңа бир өлүм дейт. Тилиң узун бирок кыска колуң дейт. Жакшы дагы ортодо мурдуң бар, болбосо көзүңдү жейт эле бул көзүң дейт тугандар. Сыдыман деген бир вайнер. Колуңан келсе вайн тартып элге кызмат кыл, бизге ошол. Анан колуңан келбесе анан бирөөнү гыйбат кылып, бирөөнү жаман сөз айткандын кереги жок. Кыргыз алакандай кыргыз элин экиге бөлүп, сен түндүк түштүк ака сака мака. Эми биз туулганда үйгөнгөн тилибиз ошентип сүйлөп, ошентип көнгөнбүз. Ошон үчүн эгер силер менин сөзүмө кошулсаңар, туугандар, кегиле Сыдыманга мен катары жалпыргытып койлу. Почтасы жабылып кетет, жүрө берет анан сүрөт тартып. Потому что основной хейт, блядь, толкатошских. Вот здесь, блядь, посмотрите, блядь, комментарии, блядь, нормальный, блядь, вот просто тупо скажем, да, Исыкульский пацан, Карахолский, блядь, он не будет капатага, катагам, он так не будет, блядь, он нормально, блядь, хейт напишет, он такой мат напишет, который, блядь, я замечу, я такой, блядь, ну что-то обидно, ебаный в рот, зачем мать трогать, ну, такие маты, да, блядь, там, гольские, там, я не знаю, там, таласские, либо нарынские, они так пишут маты, блядь, что аж тебе обидно становится, вот ужский, блядь, еба, хуник, блядь, еще какие-то странные слова, ебаный в рот, как узбеки, еб твою мать, и не хочется с ними даже общаться, вот. Ака-мака, сака-мака, ляка-ляка-мака. И понимаете то, что, бля, меня хуесосят, и, бля, снизу сделай пиар, ака. Пиар кылып коюң, ака. Пиар кылып коюң, ака. Энең көтү заебал, бля, ёб твою мать. И после этого уже, конечно... Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Азыркы учурда интернеттеги Сыдыман деген блогер жигит аябай катуу талкуу болуп жатат. Негизи биз бул жигитке унчукпай эле коелу дейбиз, бирок кийинки убактарда чектен ашып жатат. Буга чейин бул гейлерди пропаганда кылса, андан кийин кыздардын абийин ачып, чет жака биздин намысы жок кыргыздын кыздары көп деп реклама кылса, андан кийин бүгүнкү күнү келип алып мынтип түндүк түштүк деп экиге бөлүп элди ырбатып атат. Биз Сыдыман деген жигитке кайрылат элек. Сыдыман сөздөн чалынган турбайт, буттан чалынган турат дейт. Мындай эсиң барда этең жыйнап жөн жүрчү, Сыдыман. Албетте инсан кемчиликтүү, адашат, бирок сен аябай көп адашып атат кийинки күндөрүчү. Ошондуктан кел эсиң барда этеңди жыйып, элден кечирим сурап түзүчү. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыз келиңиз ушул нерсеге видеого көрүп, чара көрүп коюңуздар. Силер дегендей ушул видеонун астында элдер экиге бөлүнүп, бири менен урушуп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бөлүнмө кыргыз, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет дейт. Ошондуктан келели достор, бөлүнбөйлү, түндүк түштүк дебейли, ынтымакка чакыралы. Рахмат.